Саламатсыздарбы туугандар, саламатсыздарбы боордоштор. Мен Кыргыз Республикасынын жараны Бекболот Калыбеков, жашаган жерим Ош шаары. Бүгүнкү күн 2026 жылдын 11 январы. Кыргызстандын учурдагы абалы темасындагы пикир алмашуумду улантамын. Бүгүн боор ооручулук деген ушундай бизде кыргызда термин бар го, орусча милосердие. Ошондой тема боюнча бүгүн сиздер менен пикиримди алмашайын дедим эле. Баягы көчөдөн жолугуп калганда, башка бир адамды көрүп калганда, кээде каалайсыңбы, каалабайсыңбы, кокой байкуш, мунун кетесин көрүп бооруңа тие, ата энеси карап койбойбу, тууган уруктары карап койбойбу, же болбосо бул өзүн карап койбойбу деген ушундай боорачит деген сөздү колдонот да. Эми ошол боорукердикти талап кыла турган кишилердин көп түрү бар да. Кээ биркилер төрөлгөндөн кийин же болбосо кийин соңку деген бир кандайдыр бир шарттардын негизинде ден соолугун жоготуп, өзүнүн сүйлөп аткан сөзүн, кылып аткан кылмыш аракеттерин, жасап аткан өзүнүн жүрүш турушун контролдой, көзөмөлдөй албай калат да. Бул адамдарга действительно бооруңа урсаң болот. Кээ биркилер бар, бирөөдө карасаң деген бой дагы бар, эмеси да бар, ден соолугу дагы бар, анан кийин колдоруна микрофон алып алып, жолдун ортосуна чыгып алып, кыйкырып ырдап, мен палан ырчымын, түкүнчү ырчымын деп кыйкырып жүргөндөр бар. Туурабы? Ошондой боору ооруй турган кишилердин саны көп азбы мен толук айта албайм, менин колумда маалымат жок. Но бирок алардын бар экендигин эч ким тана албаса керек. Эми ошолордун жашоосу Кыргызстанда кандай өтүп жатат? Ошолорго мамлекет тарабынан, президент тарабынан көңүл бөлүнүп жатабы же жокпу? Мен сиздерге ушул маселе боюнча бүгүн кеп кылайын дедим эле. Эми ар бир ата эне балалуу болгондо балдан мындай сак саламаттуу өлсө экен, бүт мүчөсү аман болсо экен, акыл эси жайында болсо экен деп тилейт эмеспи? Бирок тилекке каршы дайым эле андай боло бербейт. Кээде сүйлөбөй калат, кээде деген көз көрбөй калгандар төрөлүп калышы ыктымал, кээде акыл эси мындай кем төрөлүп калат. Ар кандай жагдайлар болот. Кээ бирки ата энелер мындай балдарды өмүр бою өздөрү карашат, колдон келишинче. Анан кийин деген бул ушундай адамдарга Советтер Союзу мезгилинде аябагандай өзгөчө көңүл бөлгөн да. Аны эч ким тана албайт. Алар үчүн атайын деген өзгөчө мектептерди түзгөн. Мисалга деген кулак укпагандар үчүн, көзү көрбөгөндөр үчүн, сүйлөй албагандар үчүн, акылы кемдер үчүн, ошол кандай кемчиликтери болсо ошолорго ылайыктуу мектеп интернаттарды түзүп, анан ал жерге деген жатаканаларды түзгөн. Ал жерге тийиштүү специалисттерди берген. Керек болсо бир 2-3 балага бирден нянька берген. Тамак ашты күчтүү берген. Ал жерде илимий кадрларды берген. Кандай укол менен дарыласа, буларды айыктырса болобу? Кандай кылып башка чет мамлекетте ошого окшогон балдар тарбияланып атат, жардам берилип атат деп колдон келишинче Советтер Союзунда ушундай балдарга жардам берип, аларды көкөлөтүп колдон келишинче деген ошол өзүнүн кем экендигин сездирбей, баягы башка мындай баардык денеси, акыл эси жайында болгон кишилерден кем өзүн сезбей тургандай кылып,
шарт түзүп ушундай кара жардам бергенде. Эми биз мына Кыргызстан, бүгүнкү күндө Кыргызстан ошол эле Советтер Союзунун курамына кирген Кыргыз СССРинин укук улантуучусу болуп эсептелебиз. Ошол Советтер Союзундагы мектеп интернаттардын бүт бардыгы ошол бойдон мамлекеттин карамагында калгандагы мамлекет бүгүнкү күндө ошондой баягы боорой турган, алсыз, өзүн өзүн бага албай турган, кароо керек боло турган балдарды бакканга аракет кылып атат. Эми, конечно, рахмат муну үчүн дегенчи, бирок деген менимче тийиштүү деңгээлде балдарды караганга шарт түзбөй атат. Анан эми азыр мен ошол боорукерлик тууралуу кеп кылгандан кийин мен дагы өзүмдүн тилимди тартып, колдон келишинче калыс, колуна келишинче объективдүү сүйлөгөнгө аракет кылышым керек. Антпесем деген мага деген көп дооматтар моюнга илинип калышы ыктымал. Анан мен алыска кетпейин дагы менин чоң баламдын туңгуч баласы, эркек баласы. Ошол мен айткандай өзгөчө бала болуп төрөлгөн. Акыл эси кем. Колдон келишинче бакканга аракет кылдык. Анан бакканга мүмкүнчүлүгүбүз болбогондон кийин ошо чүйөрөнүндө ушундай кем акыл балдарды тарбиялай турган, ошолорду карай турган мектеп интернаты бар экен. Беловодск шаарында. Ошол жерге биз бергенбиз. Анан бизге эч кандай кабар деле бербейт эле деген, ошо атасы менен апасы мезгил менен барып кабар алып турат эле. Анан кийин деген кандайдыр бир куракка жеткенден кийин мынабы Сокулук районундагы Маловодное деген мектеп интернат бар экен, ошол жака которулган. Бүгүнкү күндө ошол мектептин тарбиялануучусу болуп эсептелет. Ошол тарбиялануучу өзүңүздөр азыр түшүнгөндөй, мен айтып кеткендей, аларга өзгөчө мамиле керек. Биринчиден деген алар сүйлөгөн сөзүн унутуп да калышы ыктымал. Же сүйлөп аткан жакшынакай сөз сүйлөп атса дагы өзүнүн сүйлөп аткан сөзүн жетекчиликке алып, кыймыл аракети менен жасай албайт. Ошондуктан буларга деген керектүү специалисттерди, логопедтерди, психотерапевттерди, атайын уклондогу педиатрларды, ушуларды кошуп, атайын деген ал жерде медициналык службаларды түзүп, атайын деген илим изилдөө деген структураны түзүп, ушу балдардын деген эмне себептен булар мындай болуп калып атат. Эгерде Кыргызстанда мындай балдардын саны көп болбош үчүн кийин эмне кылышыбыз керек, кантип жардам беришибиз керек. Ушундай илим изилдөө иштерин жүргүзүш керек болчу. Бүгүнкү күндө тилекке каршы бизде андай эмес. Менин балам келиним менен ошол неберемди көргөлү өткөн жылдын август айында барган экен. Барганда көргөндө эми Кудайга шүгүр, мындай тулкуу бою көрүшүнүшү нормально эле деген мен акыл экен дейм. Айтып атпаймынбы сиздерге. 22 жашка толгон, бирок акылы деген ошо 4-5 жашардагы баладай. Бирнерсени айтып алдап койсоң эме болот, кээде бир нерселерди айтсаң түшүнбөйт. Эмне тууралуу сөз болуп атканын мындай жалдырап карап тура берет. Анан кийин деген барып анан алып кел десе, түшүнсө барып алып келет. Палан жака барып кел десе барат. Анан кийин деген түшүнбөсө деген ал барбайт. Бир ушундай эмелери бар да, кааласа барып туруп эле деген, өзүн билгендей кылып эле деген, нар жакта турган баягы шлангыларды жулуп бир нерсени жасай берет. Эми видимо деген оңдоп атам деп ойлосо керек да деген. Эми ушундай кемчиликтери бар да. Эми мындай балдарга менин неберем эмес, мындайлар көп. Мындайлар көп. Буларга өзгөчө мамиле кылыш керек. Мамлекет жакшы мамлекетпи, кыйын мамлекетпи, келечектүү мамлекетпи? Бул жерде мамлекеттин эмес, кыргыз улутунун дагы намысына тие турган маселе да булчу.
Кыргыз улутундагылар кандай мамиле кылат ушундай балдарга, кем акыл балдарга? Эми булар деген мисалга биз деген бир 5-6 миллион болсо кыргыздар деген, булардын саны деген ашып барса 1000 болор. Кыргызстан боюнча чогултуп келсе, ашып барса. Эми муну эч кимдер кор кылбай эле мамлекет өзү эле жасап койсо болот да, багып койсо болот. Но бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө мамлекет бага албайт экен. Эми менин неберемди өткөрүп беришкен. Ошол неберемди өткөрүп бергенден кийин, ошол бүгүнкү күнгө чейин ал мамлекеттин баласы болуп эсептелет. Кыргызстандын баягы граждандык кодексине ылайыктуу попечительство деп коет. Попечительствону атасы менен энеси мамлекетке өткөрүп берген. Эми ошондой балдарга ошо Садырдын командасы кандай мамиле кылат деген маселе бүгүнкү күндө келип жатат да. Өткөндө мен неберемди 29 декабрда Сокулук райондук больницанын реанимациясына алып барып таштап коюптур. Дагы кетип калыптыр аларчы. Ошо бүгүнкү күнгө чейин бирөө да кабар албайт да. Дагы жакшы ошо деген тиги апасына звонок кылган экен, ошо атасы билип, анан мага звонок кылып, мен ошо 29-нан бери эми колдон келген өзүмдүн мүмкүнчүлүктөрүмдү жасап, ошо баланын өмүрүн сактап калганга аракет кылып атабыз. Эми мен деген өзүм специалист болбогондон, башка болгондон колуман келбейт экен да. Башка ата-эненин деле колунан келбейт эгер ушундай шартка түшүп калса. Ошондуктан биз бүт баарыбыз тегеренип келгиле деген ошол эмеге көз каранды болуп калат экенбиз. Реанимациядагы врачтарга көз каранды болуп калат экенсиңер. Алар канчалык деңгээлде деген өздөрүнүн милдеттерин, укуктарын туура пайдаланып ишке жүзөсүн. Мына Кудайга 1000 кыллага шүгүр, Сокулуктагы реанимация бөлүмүнүн жетекчиси аты Адыл экен, аябагандай абийирдүү, жоопкерчиликтүү, адамгерчиликтүү, келечекте деген өсө турган жигиттерден экен. Мынакей ошол өлүмдүн алдында жаткан баланы мына бүгүнкү күнгө чейин, мына 11 январга чейин кармап турат. Ал жерде деген эми баягы мына ашка эме эки тараптуу пневмония менен жаткан экен. Эми мен ойлоп атам, ушу эки тараптуу пневмония болуп өлө турган акыбалга жетип калганга чейин ушул мынагы Министерство труда, социальной защиты и миграцияга карайт экен да, ошол интернат, специальный интернаттар. Анын министр каякта жүрдү. Анын баягы мен карап көрдүм бүгүн справочникти, Чүй областы боюнча деген жетекчилиги бар экен, район боюнча жетекчилиги бар экен, мектеп интернаттын өзүнүн жетекчилиги бар экен. Значит деген бул балдарга деген баягы малга жасагандай эле мамиле кылышкандын белгиси болуп эсептелип атат да. Эми ал бала деген мен ооруп атам, мына жерим бүтүп атат деп айтпаса, анан айласынан курсак ачканда элдер менен кошуп барып ичет дагы келип жатат, анан алар келип карап койбосо, жүрүм турум өзгөрүлдүбү, өзгөрүлгөн жокпу, эмнеге мындай болуп калды деп. Кыскасын, мен Кыргыз мамлекетине Кыргызстандын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке, анын командасына мен нааразымын. Силер деген ушундай бейбечара, акылы кем, кароону талап кыла турган балдарды топтоп интернатка топтоп алып, ушундай кылып биз багып чоңойтобуз, ата-энесин сан-санаа кылбайбыз дегендей милдетти өзүңөргө алгандан кийин бул кандай деген түшүнсө болот, бул кандай деген мамилеңер болуп эсептелет бул? Уят эмеспи? Бечараларды кор кылып деген, ошолордун эсебине деген жемкорлук кылып, билбейм мен деген, эми аны тактайбыз. Ушундай туугандар. Биздин мамлекетти ошол именно деген акылы кем балдарга жасаган мамилеси жагынан мен нааразымын. Мен башка жагынан билбеймин. Сөзүмдү эртең улантамын. Көрүшкөнчө саламатта болуңуз.